Siz üçün oңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Тынар Курбаналиевке кысым көрсөтүлүп жатабы? Белгилүү кудул Тынар Курбаналиев бийлик тарабынан ага кысым көрсөтүлүп жатканын айтып, социалдык тармактардагы баракчасына билдирүү жазды. Анда кудул: урматтуу достор, биздин саясатчылар туура эмес жумуш жасап жатканын сатира аркылуу элге жеткиргеним туура элеби? Эгерде туура болсо, анда эмнеге мага кысым башталды? Түшүнбөй калдым деген. Бул тууралуу Курбаналиевке байланышканыбызда ал Маданият министрлиги эмнени сүйлөбөш керектиги боюнча чектөө киргизген токтом чыгарып атыптыр. Ал жакта иштегенден сурасам, бул тууралуу билбейбиз деп жатышат. Министрлик менен такташып алгандан кийин пикиримди айтпасам, азырынча толук маалымат бере албайм деди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Айнура Асанбаева мындай жооп берди. Тынар агайдын сатираларын көрүп жүргөн жарандардан тамашалары чектен ашып кетти. Адамдын жеке кадыр баркына шек келтирген, түндүк түштүк деп бөлгөн тамашаларды коюп жатат. Министрлик көңүл буруп койбойбу деп кайрылуу төшкөн. Ошол маалда куудулдун телефону өчүк болуп калгандыктан байланыша алган эмеспиз. Анан социалдык тармактардан агайдын жазган постун көрүп калдык. Бийлик тараптан Тынар Курбаналиевдин чыгармачылыгына эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Ал сатираны кандай коерун өзү билет. Негизгиси өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузбаган, адамдын аброюна шек келтирбеген, жерликке бөлбөгөн сатиралары менен чыкса болду. Булак Супер KG сайты. Ырчы Назгүл Токтокунованы арестте күтүүдө. Ырчы Назгүл Токтокунова Instagram баракчасына кош бойлуу экенин жарыялады. Өзүмдү жакшы сезип жатам. Эч нерсени көрбөй, окубай, эч кандай даярдык көрбөй эле жүрөм. Мен ушундаймынбы? Баарын акыркы күнү жасайм. Токсикоз болгон жокмун. Башында кечке уйкум келген. Азыр жакшы. 22 жума болуп калдык. Баланын жынысын билбейбиз. УЗИге барганда ымыркай колу менен жаап же отуруп алып жынысын билдирбей жатат. Мени тартып уялчаак болот окшойт. 9 килограмм салмак коштум. Камырды жакшы көрчү эмесмин. Азыр тонналап жегенге даярмын. Мурдагыдай эле жашап жатам. Оорулуу болгондой ар нерсеге тыюу салган жакпайм. Жашоодогу девизим: аз билсең тынч уктайсың, аз тынчсыздансаң жакшы жашайсың, дейт ырчайым. Эске салсак, Назгүл Токтокунова кесиптеши Кубаныч Бакытовго июль айында турмушка чыккан. Булак Супер KG сайты. Ырчы Неля Нуркулова тасмал аттуу кызыктуу баракча ачты. Ырчы Неля Нуркулова айымдар үчүн кызыктуу рецепттерден турган өзүнүн баракчасын ачты. Бул тууралуу Ырчы айым өзү кабарлады. Менин тасмал Неля баракчама жазылыңыздар. Биргелешип айымдар үчүн кызыктуу жана пайдалуу баракча түзөбүз. Ашкана сырлары менен бөлүшүп, андан ырахат алалы. Сиздерден даамдуу жана жеке фантазияңыздарга бай рецепттерди күтөм, деп билдирди Нуркулова. Белгилей кетсек, кыргыз эстрадасындагы жылдыздуу түгөйлөр Урмат Усенов менен Неля Нуркулова эң ынтымактуу үй бүлөө катары белгилүү жана Ырчынын Instagram баракчасындагы катталуучуларынын саны 1 миллион 300 миң адамдан ашат. Булак Арба KG. Кысайкал Кабылова менен Сагын Эргешев кыз жигитпи? Теле алып баруучу Тамада Сагын Эргешев менен Ырчы Кысайкал Кабылованын чогуу түшкөн сүрөттөрү жүктөлгөн баракчалар Instagramда жайнап кетти. Сүрөттөрдүн астына окурмандар бактылуу болгула деп комментарий жазышса, кээ бири экөө кыз жигитпи деген суроо узатышууда. Бул суроого жооп алуу үчүн Ырчы Кысайкал Кабыловага байланыштык. Инстаграмдагы ал баракчаларды жумушу жок отургандар ачып жатышса керек. Жумушум көп болуп, айрымдарын көрбөй калып жатам. Байкап калганыма жазайын десем, мени кара тизмеге киргизип коюшкан болот. Колум бошосо, ал баракчаларды жаптырууга аракет кылам. Ал эми Сагын экөөбүз тууралуу айтсам, экөөбүз 6 жылдан бери жакын доспуз. Сүйлөшкөн жигит кыла турган мамилени, көңүл бурууну Сагын кылат. Кыскасы, мени бирөө эркелетпей койду, шоколад алып бербей койду деп капа болбойм. Балким ошондон улам башкалар кыз жигит деп ойлошот. Булак Супер KG сайты. Оруна Шабралиева, модель. Менин сүрөтүмдү вебкам моделингди жарнамалоого колдонуп жатышат. Супер сулуу 2013 сынагынын жеңүүчүсү, модель актриса Оруна Шабралиева сүрөтүн вебкам моделингдин жарнамасына колдонуп жатышканын айтып нааразы болууда.
Моделге байланышканыбызда жагдайын мындайча түшүндүрдү. Мага туугандарым, тааныштарым вебкам моделингдин жарнамасындагы сүрөтүмдү жөнөтүп баштады. Аны көрүп таң калдым. Анткени мен сүрөтүмдүн колдонулушуна уруксат берген эмесмин. Сүрөтүмдү таратып жаткандарды издеп 3 апта дегенде араң байланышка чыктым. Алардан сүрөтүмдү алып коюусун, атымды булгап, сүрөтүмдү уруксатсыз пайдалангандар үчүн коомчулуктун алдына кечирим сурашын талап кылдым. Болбосо соттошоорумду айттым. Башында кечирим сурап жакшы эле сүйлөшүп жатышкан. Кийин силердин укугуңар бузулганбы же жокпу, аны юрист менен такташабыз дешти. Бул күлкүлүү нерсе да. Сурабай туруп сүрөтүмдү ушундай ишке колдонсо, кантип менин укугум бузулбайт. Ошондон кийин такыр байланыша албай койдум. Өзүм чет өлкөдө болгондуктан милицияга арыз жаза элекмин. Атымды каралаган адамдар табылып, өз жазасын алышына болгон аракетимди жумшайм. Булак Супер KG сайты. Клиптин көркү кыздарда. Клиптеги ролу менен элге таанылган өнөрлүү кыздарыбыз бар. Экрандан күндө бир канча жолу алдыңызга чыккан бул сулуу кыздар тууралуу маалымат сиздерге дагы кызык болсо керек. Андыктан клиптин көркүн ачкан бийкечтер менен таанышып алыңыз. Нуриза Бектурова көп жолу кастингге катышып өтпөй калган. Аты жөнү Нуриза Бектурова. Туулган жылы 1998 10 октябрь. Туулган жери Жалал-Абад облусу Тогуз Туру району. Билими БМУнун экономика жана каржы факультетинин 4-курсунун студенти. Бою 175 см, салмагы 48 кг. Тартылган клиптери Нурмат Садыров, Кыргыз кыздары, Талант Алтымышка жана Ая Садырова, Келчи Гүлүм, Роза Шакирова, Сени менен жана башка. Тартылган тасмалары Бажарики, Конок, Кайнене жана башка. Учурда жеке клиникалардын биринде СММ адиси болуп иштейт модель. Мен дайыма кастингтерге катышып өтпөй калып көңүлүм калып жүргөн. Бажарики тасмасына кастинг жүрүп жатканын угуп, ушул акыркысы болсун деп катышып өтүп кеттим. Алгач ошол тасмага тартылгам. Андан кийин Instagram баракчамдагы мода көргөзмөлөрүнөн жүктөгөн сүрөттөрүмдү көргөн ырчы Нурмат Садыров клипке кийим издеп жатканын айтып жазып калды. Ага жардам берип жүрүп, анын кыргыз кыздары ырынын клибине тартылып калдым. Ошондон кийин клипмейкерлерден, ырчылардын чакыруусу менен 30дан ашуун клипке тартылдым. Эң көп $100 ашык, эң аз 3000 сом гонорар алгам. Тасмаларга да тартылып жатам. Ойногонумду көрүп, көп актерлор актрисалыкка окусаң, өзүңдү бузуп аласың, жакшы аткарат экенсиң, окубай эле азыркыдай ойной бер дешет. Каникей Алмаз. Клиптерге бекер тартылам. Аты жөнү Каникей Алмаз. Туулган жылы 2000 жыл 7 май. Туулган жери Бишкек шаары. Бою 170 см, салмагы 50 кг. Тартылган клиптери Нурлан Насип, Мадам, Асько, Сүйөмдечи, Заман тобу, Махабат, Жан Сабыров, Жөжөлөрүм жана башка. Учурда модель, хореограф. Эң алгач 16 жашымда ырчы Асконун Сүйөмдечи ырынын клибине тартылгам. Мен Инстаграмдан таап кастингге чакырышып өтүп кеткем. Ошондон кийин башка клиптерге дагы Инстаграм аркылуу чакыра башташты. Клипке тартылганым үчүн акча албайм, анткени бул иш өзүмө жагат жана бул жаатта тажрыйба алгым келет. Ушул чөйрөдөгү адамдар менен иштешип көргүм келет. Нурлан Насип канча аласың деп сураганда, сиздин ырларыңызды ата энем угат, бекер эле тартылам дегем. Жан Сабыровдун клибине өзүм тартылгандан тышкары бийин коюп, бийчилеримди алып баргам. Ошондуктан бул үчүн $200 алдым. Менин кичинемден эле ырчы болуу кыялым бар. Вокалдан сабак алгам. Ырдап чыгам деп ырда жаздыргам. Бирок азырынча даяр эмес экенимди түшүнүп, бул планымды кийинкиге жылдырдым. Жаңылай Исакова. Көп учурда клипке тартылуудан баш тартам. Аты жөнү Жаңылай Исакова. Туулган жылы 1993 жыл 13 май. Туулган жери Ош шаары. Бою 170 см, салмагы 56 кг. Тартылган клиптери Ильяс Абдыразаков, Жеңике, Айпери Сыдыкова, Сени менен жана башка. Тартылган тасмалары Бунт, Акшоола, Кууш жолдо, Кыялкештер, Классташтар, Саламош жана башка. Учурда Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актрисасы.
Көп учурда клиптерге тартылуудан баш тартчумун, анткени бири-бирине окшош плагиат клиптер көптөй сезилет. Айрымдар эртең съемка же 1-2 сааттын ичинде келе каласызбы деп кайрылган учурлар болгон. Клипмейкер Эрнест Сыдыков Ильяс Абдыразаковдун Жеңекей деген ырынын клибине тартылууга чакырып, сценарийин алдын ала жиберген. Сыдыков өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Анын клиптеринде чыгармачылык изденүү бар. Сценарийди окуп көрүп, клипке тартылууга макул болдум. Ал эми Айпери Сыдыкованын клибине тартылганда сценарийин чогуу талкуулап отуруп, ырчынын өзүң эле тартылып бер деген сунушун четке кагалган жокмун. Эгер сценарий жакса, айтайын деген жакшы ою болсо, элге бир нерсе үйрөтө турган идеясы болсо, анда клиптерге тартылуудан качпайм. Мадина Турдубаева 2 айда Эркинай атка кондум. Аты жөнүм Мадина Турдубаева. Туулган жылы 2001 жыл 6 апрель. Туулган жери Ош облусу Өзгөн району. Билими: КУнун бизнес жана башкаруу факультетинин 1-курсунун студенти. Бою 163 см, салмагы 47 кг. Тартылган клиптери: Талант Алтымышка жана Ая Садырова, Мен сени жаным таптымай, Нурмат Садыров Келчи, Нурел Казакбаев Эркинай. Алгач Нурмат Садыровдун Келчи ырына тартылган клипте эпизоддук роль аткаргам. Анда мени Инстаграмдан таап чакырышкан. Кээде туура эмес жолдо жүргөн кыздардын образын сунушташат. Андайдан баш тартам, анткени жаман кыздын образын жаратсаң, элдин көзүндө ошол образың калып калат. Клиптер элге тарагандан кийин клиптеги кыз белең деп көчөдөн тааныгандар бар. Эркинай ырына тартылган клип чыккандан кийин 1-2 ай Эркинай деген атка кондум. Клипке тартылган жагат, бирок чыгармачылык жаатта карьера курууну ойлобойм. Окуумду ийгиликтүү аяктап, өз кесибим менен иштөөнү кыялданам. Булак Супер KG сайты.